кыргыз бермети. Берекеге ырыскыга толгон пейлик энен кыргыз бермети. Биз өзүңдө төрөлүп, өзүңдө бактылуу балалыгыбыз өтүп жаткандыгы үчүн кандай гана бактылуубуз. Ыйык көлүбүз айтылган кептерди кулагына куюп алган баласы мал, 80ден ашык ар тараптан агып келген таза мөлтүр мөңгүнү өзүнө сиңирип алып, бирин да кайра агызып чыгарбайт. Ошондуктан ал касиеттүү, таза жана тунук. Аны күнгөй алатоо менен тескей алатоо ата-энеси сыяктуу суук көзгө көргөзбөй, ыплас бутка бастырбай коргоп турат. Ошондуктан ал ыйык жана бийик. Манас атабыз Алтайдан келе жатып, көлүбүздү көрүп, теңирдин көзүндөй, куттун өзүндө экен деп суктанып өзү баа берген дешет. Чындыгында көлүбүз алыстан караганда жер эненин көзү сымал көрүнөт. Ошол жер эненин көзү канчалаган кылымдарды каарытып, канчалаган сырларды өзүнө катып жатат. Ал жөнүндө узун уламыштар, бүтпөгөн дастандар айтылат. Көлүбүздүн түбүндө катылган жандырмагы жок сыры бар. Улан менен Санташ согуша беришип чарчаганда көлдүн түбүнө түшүп, ошол жандырмакты чечип эс алып жаткандай туюлат. Ал эми эки мырза бирдей ашык болгон чолпондун сулуулугу болсо, көлгө берилип, күндүзү күн, түнкүсүн ай болуп, алтын нурун чачып, көркүнө көрк кошот. Ошондуктан ал чырайлуу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан көлүбүз каардуу кайнененин мүнөзүндөй катаал климаттык шартка туруштук берип, кышкысын тоңбой чалкыйт. Ак толкунун жээкке айдап, жаш келин сымал элине, тоолорго жүгүнүп салам айтат. Багында ал мөрүгү жайнап өсүп, шагырап, шагына ийилип, шагына батпай өсөт. Көлүбүздүн мындан артык дагы көптөгөн сырлары бар. Аны айтып түгөтүү мүмкүн эместей.